Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 7 глава. Түпкү сезим. Сиздин көмүскө сезимде дүйнөнү оодарып ие турган күч бар. Вильям Джеймс. Адамдын мээси эки жактуу. Мен мурда айткан нерселердин баары аң сезимге тиешелүү болгон. Эми сиздердин мээнин экинчи тарабы, сырдуу жана мистикалуу көмүскө сезим менен тааныштырууга кезек жетти. Көмүскө сезимдин кудурети өтө күчтүү. Ал кан айлануу, дем алуудан тартып, тамак сиңирүүгө чейин организмдин жашоого зарыл баардык кызматтарын башкарып, тескеп тургандыгы белгилүү. Ошондой эле адамдын жашоосундагы болгон бардык нерсе көмүскө сезимде сакталаары аныкталган. Анда биздин жашообузда болуп өткөн ар бир окуя жана ага байланышкан ойлор, сезимдер катталып турат. Дал ушул көмүскө сезим адамдын ишин багыттап, дайыма ага жардам берип турат. Интуиция, түш, сезимдер, алдын ала сезүүлөр аркылуу ал бизге керектүү идеяларды жана чечимдерди айтып турат. Бул укмуштай жөндөмдүүлүктү бир жолу ачып алуу менен адам өзүн эч бир жагдайда жардамсыз сезбейт. Мезгил менен кайталанган эмоциялар жана сезимдер дал ушул көмүскө сезимдин жардамы аркылуу чындыкка айланып, физикалык эквивалентин табат. Сиз билип туруп, ишке ашыргыңыз келген планыңызды, оюңузду жана сезимиңизди көмүскө сезимде бекемдесеңиз, көп өтпөй сөзсүз түрдө ойлогон нерсеңиздин ишке ашышына жетишесиз. Көмүскө сезим натыйжалуу жана дайыма сизге кызмат кылганга даяр. Бирок аз гана адам анын күчүн пайдалана алышат. Курчап турган чындыкты жаратууда аң сезим менен көмүскө сезим кантип бирге иштегендигин көрсөтүү үчүн мен кайра эле окшоштурууга келсем. Көмүскө сезим ар кандай себилген урукту өндүрүп чыгара турган семиз топурак сыяктуу. Сиздин ойлоруңуз жана көз караштарыңыз бул топуракка себилген урук өңдүү. Буудай эксең, буудай өнүп чыккан сыяктуу эле, кандай ойду эксеңиз, ошондой түшүм аласыз. Эмнени эксең, ошону аласың. Бул жашоонун мыйзамы. Эсиңизде болсун, аң сезим бул багбан. Сиздин ишиңиз багыңызга кандай урук төшөрүн түшүнүп тандоо, ылгоо. Бирок көпчүлүгү багбандын бул ролу жөнүндө билишпейт деле. Аларга аны эч ким түшүндүргөн эмес. Эгерде биз ылгабасак, бакка ар кандай урук, жаманы да, жакшысы да түшүшү мүмкүн. Ошолор биздин жашообузда болуп жаткан нерселердин себеби болуп жатпайбы? Эмне үчүн жолуңуз болгондугун, болбой жаткандыгын билгиңиз келсе, ушул ички дүйнөнү жакшылап карап көрүңүз. Көмүскө сезим ылгабайт. Ал ийгиликти, өнүгүүнү кандай чагылдырса, жеңилүүнү, жол болбогондукту, ооруну деле ошондой көрсөтө берет. Көмүскө сезим биз тамыр алдырган нерсени гана кайра кайтарып берет. Ал ар бир нерсени даяр, оң же терс мамилебиз менен бирге кабыл алат. Ал аң сезим сыяктуу жагдайды баалап, сиз менен талаша албайт. Эгерде сиз жашооңузду өзгөрткүңүз келсе, себепти аң сезимиңизде кандай иштетип жаткандыгыңыздан издеңиз. Кандай ойлоносуз? Элестөөлөрүңүз кандай? Сиз бир эле учурда оң да, терс да ойлоно албайсыз. Белгилүү бир учурда дайыма кайсы бири үстөмдүк кылып турат. Ойлонуу образыбыз адатка айланат. Ошондуктан оң эмоциялар жана ойлор дайыма терс ойлордон көп болуп турушуна көз салышыбыз керек. Сырткы кырдаалды өзгөртүш үчүн алгач ичкини өзгөртүү керек. Көпчүлүк адамдар сырткы шартты өзгөртүүгө аракет кылышат. Эгерде ойду жана бекемдөөлөрдү өзгөртпөсө, мындай аракеттер болбос же эч кандай деле жыйынтыкты бербейт. Ушуну түшүнүңүз, ошондо сиздин алдыңызда жакшы жашоого жол кенен ачылат. Өз ойлоруңуздан кабатырлануу, коркунучту айдап, ийгилик, бакыт, ден соолук, бакубатчылык жөнүндө ойлонгонго өзүңүздү үйрөтүңүз. Мейли, сиздин аң сезимиңиз жакшы нерсени күтүү менен алек болсун. Ушул эле учурда адаттагы ойлоруңуз өзүңүз каалаган нерселер ээлесин. Бул жерде сизге адат мыйзамы, закон привычка жардамга келет. Бул китептеги ыкмаларды ар күнү колдонгонду адатка айландырыңыз. Главадан главага жөн эле окуп койбостон, баяндалган ыкмаларды жашооңуздун бөлүгү кылып алыңыз.
Суу өзү куюлган идиштин калыбын алат. Мейли ал стаканбы, вазабы же дарыя агымыбы, дал ушул сыяктуу эле сиздин көмүскө сезимиңизде күнүмдүк ойлонгонуңузда кандай образдарды киргизгениңизге карабастан чындыкты жарата берет. Ушинтип сиздин тагдырыңыз жаралат. Сиздин жашооңуз сиздин колуңузда. Сиз аны өзүңүз каалагандай кыла аласыз. Синхрондуулук. Оюңузда элестеткен нерсени, каалаганды көмүскө сезим дайым берерин түшүнгөндөн тартып, турмушуңузда кубанычтуу өзгөрүүлөр боло баштайт. Сиздин ичиңиздеги кудуреттүү шериктешиңиз максатыңыздын аткарылышы үчүн керек болгон адамдар менен тааныштырып, жагдайларга учурата берет. Джозеф Кемпбелл айткандай, миңдеген көрүнбөгөн колдор жардамга келе баштайт. Билбеген адамга синхрондуулук бир мезгилде бир нече нерсенин болушу. Бул жөн гана дал келүүнүн, жол болуунун жыйынтыгы катары көрүнүшү мүмкүн. Бирок чындыгында анын экөө менен тең эч кандай жалпылыгы жок. Бул сиздин ойлоруңуздун таасири менен таасир эте баштаган табигый мыйзамдардын иштешинин жыйынтыгы. Мен алардын кыймылынын принцибин түшүндүрүп берейин. Китептин башында мен материалдуу чындык энергиянын бөлүктөрүнөн тургандыгы жөнүндө жазган элем. Биз гиганттык энергия желесинде жашайбыз. Сиз көмүскө сезимиңизге ийгиликке болгон бекемдөөнү киргизип жатканыңызда, бул бардык энергия тармагында жаңырыкты жаратат. Көмүскө сезим ийгиликтин энергиясынын термелүүсүн тынымсыз кабыл алып, сиздин максатыңызга жетүү үчүн керектүү болгон адамдарды жана шарттарды тартып турат. Эгерде сизде негативдүү ойлор басымдуулук кылса, дал ушундай эле жол менен көмүскө сезим жаман нерселерди жашооңузга алып келет. Ал ойлорду тандабайт, ылгабайт. Болгону сиздин мээңизде жашаган каалоолор, үмүттөр, коркунучтар менен гана иштейт. Бактыга жараша адамдын мээси баш ийген мыйзамдарды жана материалдуу дүйнөнүн мыйзамдарын адамдар айырмалай башташты. Бир нече жыл мурда биз ойлорубуз аркылуу чындыкты тартабыз жана жаратабыз деген ой мүмкүн эместей көрүнгөн. Бүгүнкү күндө бул нерсеге болгон көз караш өзгөрүп, адамдар бул процесс кандай болоорун түшүнүп калышты. Биздин ойлор коюланган энергия болуп, мезгил менен кайталангандары гана чындыкка таасирин тийгизет. Анткени менен бул жөнүндө ой токтотуп, бир ойлонуп көрсөң түшүнөсүң. Башкача болушу мүмкүн да эмес. Бул дүйнөдө баары бири-бири менен байланышта. Бул маанилүү ойду дагы бир жолу кайталагым келет. Оюңузда, реалдуулукта жетишкиңиз келген нерсе менен өзүңүздү бирге элестеткениңизде, сиздин көмүскө сезим ошого ылайыктуу жооп кайтара баштайт. Сиздин адаттагы жана басымдуу болгон ойлонуу образыңыз сиздин курчаган турмушуңузду жаратат. Ошону менен кайталаңыз тагдырыңызды түзөт. Аалам бизге укмуштуудай жардам берет. А биз болсо ошол жардамдын тырнактайын гана кабыл алабыз. Бирок бул жагдайды өзгөртсө болот. Өз жашооңуздун мыйзамдары сиз үчүн кандай иштерин түшүнөрүңүз менен аларды ырахаттануу менен пайдалана баштайсыз. Бүгүнкү күндөн баштап көмүскө сезимиңизге өзүңүз каалаган нерселер жөнүндөгү ойлорду орното баштаңыз. Эгерде сиздин бул процесстен эч нерсе алдыга кылбаса, анда бир аз убакыттан кийин бир эле учурда бир канча жагымдуу өзгөрүүлөр турмушуңузда болуп жаткандыгына таң калуу жана суктануу менен байкай баштайсыз. Изилдөөчү Гималаев В.Х. Меррей бул жөнүндө мындай дейт. Эгер адам чындап өзүн ишенип берсе, алдын ала көрүү катышуусуз калбайт. Бул нерсени кылбаса, эч качан болбой турган нерселер анын жашоосунда боло баштайт. Ал өзү эсепке да албаган ар кандай жардамдарды көрсөткөн адамдар жана окуялар анын жашоосуна тартыла баштайт. Эгерде сиз бул чындыкты таанып билсеңиз, сизге ааламдын казынасы ачылат. Кудуреттүү көмүскө сезим сиздин көрсөтмөңүздү күтүп жатат. 8 глава. Ички туюм. Интуиция. Эмнегедир эң сонун идеялар душта жуунуп жатканымда кылт этет. Альберт Эйнштейн. Элестетиңиз, эгер бир чакыргандай эле дароо келе калган, алдыңызга жаркын келечекти ачып, ал учурдан кантип пайдаланып калууну көрсөтүп, баардык көйгөйлөрүңүздүн чечилиш жолун айтып берип турган, керектүү нерсе менен ар дайым камсыз кылып турган өнөктөшүңүз болсо, өзүңүздү канчалык ишенимдүү жана коркунучсуз сезмексиз. Чындыгында мындай шерик сиздин жашооңузда бар. Ал сиздин ичиңизде жашап, ички туюм деп аталат. Бардык белгилүү адамдар, бизнесмен болсун, артист, спортсмен,
мамлекеттик ишкер болсун, ар дайым ички туюмун тыңшап турушкан. Ички туюмдун айткан чечимдерин сезип, пайдалануу жөндөмдүүлүгү ийгиликтин түзүүчүлөрдүн бири жана дал ушул нерсе адамдын канчалык ички менин өнүктүргөндүгүн көрсөтүп турат. Күндөрдүн биринде мен Австралиянын эң көрүнүктүү жана бай антрепренери менен жолугуп калдым. Биз отелдин холлунда отурдук. Менин лекцияма дагы 1 саат убакыт бар эле. Мен аны тааныдым. Анткени анын сүрөттөрүн гезит, журналдардан көрүп жүргөн элем. Ошондуктан жанына барып өзүмдү тааныштырдым. Гезиттердин биринен ички туюмума абдан ишенем деп айтканын окуп калып, чынында эле ошондой бекен сурагым келди. Мен жасаган иштердин баарында ички туюм борбордун ордунда турат деп бекемдеди баарлашым. Жашоомдо бир да жолу ички сезим менен кеңешпей туруп, бир да маанилүү кадам жасаган эмесмин. Бир гана ал мындай кылбайт. Моцарт ичинен шыктангандыгын айтып турган. Сократта ички үнүнө баш ийгендигин айткан. Эйнштейн, Эдисон, Маркони, Генри Форд, Лютер Бюрбенг, мадам Кюри ийгилигин ички туюм менен байланыштырган белгилүү адамдардын тизмеси мындан арыда улай берсе болот. Гарвард Бизнес Ревьюнун баяндоочусу Генри Минсберг жогоруда турган чиновниктердин жана бизнесмендердин арасында суромжулоо жүргүзгөн. Жыйынтыгында алардын көпчүлүгү рационалдуу ойлонуп чечүүгө өтө татаал болгон маселелерди дайыма ички туюмдун жардамы менен чечишкендиги белгилүү болгон. Мындан ал ийгиликтин сыры рационалдуу деп аталган түз сызыктуу ойлонууда эмес, даана, логика менен күчтүү интуициянын өз ара байланышында деген жыйынтыкка келген. Дүйнөнүн эң бай адамдарынын бири, CNN-дин негиздөөчүсү миллиардер Тед Тернер ушуга окшош көз карашты карманат. Көрөгөчтүк менен ички туюм бири-бирине жараша жүрөт. Конрад Хилтон аукциондордун биринде сатылып жаткан лотко $165,000 сунуштайт. Кийинки күнү ойгонгондой эле эмнегедир айнын оюна 180,000 деген цифра келет. Бул киши ички туюмуна абдан чоң маани берген адам болгондуктан кийинки күнү сунушталган акчаны $180,000 көтөрөт. Сатылар алдындагы эң жогорку сунушталган өлчөм $179,000 болгондуктан Хилтон утуп бул лоттун ээси болот. Кийинчерээк аны $2 миллион ашык акчага саткан. Рэй Кросс Макдональдс ресторандар тармагынын өзүнүн ички туюм менен анын мыктылыгын сезгендиктен юристтеринин жана эсепчилеринин кеңеши менен сатып алган. Бүгүнкү күндө Макдональдс ресторандары чынында эле дүйнөдө эң сонун өнүгүп жаткан бизнестердин катарына кирет. Ал эми Кросстун гамбургер сатуучу бир нече чатыр сатып алуу чечими аны бир нече жолу мультимиллионер кылган. Өзүнүн ички үнүн тыңшоо менен адам эң туура чечимдерди кабыл алат. Бир канча чыгармачыл идеяларды чыгарат. Нерселерге тереңирээк карап, өз каулоосун түшүнгөндөн аны ишке ашырууга чейинки эң кыска жолду таба алат. Керектүү учурда керектүү жерде болуп, ар дайым жолу оң келген адамдар болгону жолдуу, бактылуу адамдар эмес, алар кайсы убакта эмнени жасаш керектигин айтып турган ички туюмун жакшы өнүктүргөн адамдар. Ички туюм алардын айкын болуп турган нерсени күмөндөөгө дуушар кылып, алдыда жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып турат. Мындан алар керектүү билим, демкүч жана аны кайсы учурда кантип колдонуунун көрсөтмөлөрүн алышат. Маалыматтын мээ аркылуу өтүү процессин изилдеген таанып билүү боюнча адистердин айтымында мээ кабыл алган нерселердин аз гана бөлүгүн 1% да азыраагын биздин аң сезимибизге жетет. Канча көп нерсени жоготуп атканыбызды ойлогондо коркуп кетесиң. Китептин башында мен ар бир адамдын мээси голограмманын бир бөлүгү, ал эми ар бир мындай бөлүк бир бүтүндүктү камтыгандыгы тууралуу айткан элем. Сиздин аң сезимиңизде жеке өзүңүздүн гана билим, тажрыйбаларыңыз камтылат. Ушул эле учурда көмүскө сезим үчүн ааламдагы бардык маалыматтар жеткиликтүү болуп, ал бүтүндөй система менен байланышта. Көмүскө сезимге болгон ачкыч ички туюм аркылуу табылат. Кантип жооп алса болот? Даярдык. Бар маалыматтар жана фактылар менен куралданыңыз. Көмүскө сезимдин бүт күчү менен иштетиңиз. Сизди кызыктырган маселе боюнча болгон бардык маалыматтарды издеңиз. Сиз ишке ашырып жаткан нерсе боюнча бир аз болсо да байланышы бар маалыматтын баарын сиңирип алыңыз. Сиздин максатыңыз чындыкка окшобогон жана
салыштырууга болбогон фактыларда бири-бирин толуктап тургандай кылып маалымат чогултуу. Элестөөңүзгө эрк бериңиз. Логикалык жактан түшүнүүгө аракет кылбастан эле бул маалыматтарга сүңгүп кириңиз. Ойлонуу, түшүнүү көмүскө сезимдин иши. Бышып жетилүү. Бардык фактыларды жакшылап түшүнгөндөн кийин бир аз бошоңдосоңуз болот. Даярдык сиз тараптан активдүүлүктү талап кылса, бышып жетилүү жайбаракат этап. Эми сиздин көмүскө сезимиңиз иштесин. Сиз бул жөнүндө ойлоносузбу, жокпу, ага карабастан көмүскө сезим чечим табууга аракет кылып күнү-түнү иштей берет. Анткени менен практика көргөзгөндөй, көмүскө сезим аны жайына койгондо жакшы иштейт. Конкреттүү бир нерсе жөнүндө ойлонбогондо адам көмүскө сезим айткан нерселерди жакшыраак кабыл алат. Чыгармачыл процесс үчүн эс алып кыялданганга мүмкүн болгон учурлар эң сонун туура келет. Узак сапарда жүрүү, ваннада киринүү, жөө эс алып басуу жана башка. Atari компаниясынын негиздөөчүсү Нолан Бишел кийин эң көп сатылып алынган видео оюнду эртең менен пляжда сейилдеп жүрүп элестеткен. Стивен Спилберг ага эң сонун идеялар жөн эле максатсыз машина айдап бара жатканда келе тургандыгын айткан. Ал эми Альберт Эйнштейн бир жолу өзү бирге иштешкен адамдан эмнеге эң сонун идеялар мен душта киринип жатканда кылт этет деп сураган. Кантип туура жооп табат экенмин деп дайыма ойлоно бергенден тескери жыйынтыкка келип калышыңыз мүмкүн. Бул мелдеш учурунда жеңиш жөнүндө гана ойлоно берген спортсмен сыяктуу. Мелдеште жеңип чыгуу үчүн күчүркөнгөн эмес, оюң бир жерде топтогон болуш керек. Антпесе дароо эле ката кетирүүлөр баштала тургандыгын спортсмендер билишет. Ички туюм сизге жардам бериши үчүн өзүңүздү бош таштап, анын иштешине жол беришиңиз керек. Ички туюмдун ойгонушу. Төмөндө сизге көп күч келтирбей туруп эле өз туюмуңузду ойготуп, кызыктырган суроолоруңузга жооп алууга жардам бере турган 3 кадам айтылат. Биринчи кадам. Бир нече мүнөт сиздин түпкү сезимиңиздин чынында эле кудуреттүү экендиги, абсолюттук туура чечимдер жана жооптор бар экендиги жана алардын сиздин түпкү сезимиңиз сиз үчүн таап бере тургандыгы жөнүндө ойлонуңуз. Бул фактыларды логикалык түшүнүүдөн эмоционалдык кабыл алууга алып өтүүгө аракет кылыңыз. Ушул нерсе болгондо сизде кубанычтуу сезимдер пайда болот. Аң сезимге анын түпкү сезим сыяктуу кудуреттүү жардамчысы бар экендигин дайыма элестетип туруу керек. Сиз өзүңүздөгү жашыруун күчтүн бар экендигин түшүнгөндө өзүңүздү ишенимдүү сезишиңиз керек. Экинчи кадам. Көмүскө сезимден эмнени күткөнүңүздү так билдириңиз. Маселеге болгон кандай жоопторду, чечимдерди алгыңыз келет. Өз ичиңизден ушул учурда сиздин көмүскө сезимиңиз сиз үчүн иштеп жаткандыгын бир нече жолу кайталаңыз. Боло турган жоопту элестетип, күчүркөнбөңүз. Эмнени каалаганыңызды дайыма кайталап, көмүскө сезимиңиз менен ишенимдүү сүйлөшүңүз. Муну сөз менен сиз үчүн аткарып жаткандай кылып билдириңиз. Азыр көмүскө сезим айтып жатат. Процесстин башталышындагы сезүү үчүн муну ичиңизден жок дегенде 10 жолу кайталаңыз. Үчүнчү кадам. Өзүңүздү бош таштап, мээңизди туура жооп келери жөнүндөгү ишеним менен толтуруңуз. Эсиңизде болсун, ишенич жана ишенимдүүлүк бул жоон эле сезимдер эмес, бул энергиянын термелүүсү. Магнит темирди тарткан сыяктуу, бул термелүүлөр туура чечимдерди жана жоопторду тартат. Туура жооп табууга ишенген энергиянын термелүүсүн жүргөн мээ туура жоопту кыйналбай эле табат. Элестетиңиз, туура жоопту тапканыңызда кандай сезимдер пайда болот? Сүйүнүү, кубануу, дүргүү, жеңилдөө. Бул сезимдерди азыр эле сезип көрүңүз. Бирок өтө көп күчүркөнбөңүз. Күнү түнү дебей көмүскө сезим сизге туура жооп таап берери жөнүндө ойлоно бербеңиз. 3 кадамдын баарын аткаруу 5-10 мүнөттөн көп убакытты албайт. Эң жакшысы буларды ар күнү кечинде уктаар алдында жасаңыз. Сергек жүрүүдөн уйкуга өткөн учур көмүскө сезим менен мамилеге келүүнүн эң ыңгайлуу учуру болуп эсептелинет. Маалыматты алуу. Жооп көбүнчө сиз такыр күтпөгөн учурда капыстан пайда болгон ой же алдын ала сезүү аркылуу келет. Бул Стивен Спилберг сыяктуу машина айдап бара жатканыңызда же эртең мененки тамактануу мезгилинде болушу мүмкүн. Кээде жооп ичиңизден акырын шыбыраган, бул жакка бар, ушул нерсени жасап көр,
тигил адамга коңгуроо кыл жана башка ушул сыяктуу үн менен айтылышы мүмкүн. Бул сыяктуу ички үндөрдү же алдын ала сезүүлөрдү байкоого жөндөмдүүлүгү дароо эле келе койбойт. Бирок бир аз убакыттан кийин сиз ага ээ болосуз. Эгер башында эч нерсе оң келбей атса, кабатырланбаңыз. Көпчүлүгүбүзгө интуиция эмне экендигин эч ким түшүндүргөн эмес. Ошондуктан аны байкай албай кыйналганыбызда таң каларлык эч нерсе жок. Бул жөндөмдүүлүк машыгуу менен гана өсүп, күчтүү болгон булчуңдар сыяктуу. Сиз ички туюмуңузга жетишүү, көңүл буруп, ага кайрылып, анын айтканы менен кыймылдап, ага ишенүү менен аны өнүктүрөсүз. Бирок алгач ички туюмду тыңшап, аны бар экендигине ишенүү керек. Сиз канаттууларды жакшы билген адам менен токойго сейилге чыктыңыз беле? Сиз бир канаттууну көргөнчө, ал 10 канаттууну байкап коет. Анын көзү байкагыч болуп, эмнени издешти билип калган. Дайыма машыгуудан анын угуусу курч болуп калган. Ички туюмда ушул сыяктуу. Ички дүйнөңүздө эмне болуп жаткандыгын байкап, тыңшап туруңуз. Башында ички туюмуңуз айтып аткан нерсени көбүн өткөрүп жиберишиңиз мүмкүн. Бирок бара-бара ага кулак салып, угууну үйрөнүп каласыз. Бул сиз ойлогонго караганда бир топ жөнөкөй. Сизден талап кылынган нерсе бул болгону ишеним жана бир аз практика. Туюмубуздан айтылган жооптор көбүнчө түшүбүздө айтылат. Таанымал канадалык врач доктор Фредерик Бантинг инсулиндин химиялык курамын түшүндө ачкан. Көптөн бери колунан чыгып кетип, оң келбей аткан формуланы ачуу үчүн эмнелерди жасаш керек экендигин таптана түшүндө көргөн. Элиас Хоу тигүүчү машинаны ойлоп табуу үчүн көптөгөн жылдар бою иштеген. Бирок аны бүтүрүү үчүн бир кичине бөлүгү гана жетишпейт. Бул бөлүктү эч эле таба албай ойлоп табуучу абдан кыйналган. Бир күнү анын түшүнө таң калыштуу найзаларды ага такап турган жапайы адамдар кирет. Ар бир найзанын учунда тешикчелер бар эле. Хо ар бир иненин аягына көзөнөк кылыш керек деген бекем чечим менен ойгонот. Ушул кичине деталь тигүүчү машинаны ойлоп табууга жол ачкан. Көмүскө сезим чечимдерди ар кайсы убакта ар башкача бериши мүмкүн. Бирок сиз идеялардын сапаты, пайда болгон сезимдер аркылуу ички туюмдун маалыматын алып жатканыңызды ар дайым сезесиз. Кубаныч, ишенимдүүлүк, мына таптым деген көңүл толкуган сезимдер сиздин мээңизде пайда болгон башка ойлордон туюмуңуз айтып жаткан идеяларды айырмалап турат. Ички туюмга ачылуу, сырдашуу. Белгилүү бир мамиле, жүрүм-турум ички туюмдун өнүгүшүнө жардам берет. Андыктан аларды өөрчүтүү керек. Көмүскө сезимге андан эмнени каалап жатканыбызды билдирүүгө жана каалаганыбызды алууга жардам берген бир нече ыкма бар. Ички туюмдун бар экендигин жана анын зор күчүн моюнга алуу менен сиз анын иштешини өбөлгө түзөсүз. Эгерде сиз ички туюмуңузду жашооңуздун табигый пайдалуу бөлүгү катары ойлонгонду үйрөнсөңүз, ал сөзсүз түрдө өзүн көрсөтөт. Бирок мен эч качан бул маселени чече албайм, же мен эч качан бул суроого жооп таба албайм деген сыяктуу ойлор ички туюмга кабатыр боло турган эч нерсе жок деген белгини берет. Позитивдүү ойлор жана мен эң мыкты жоопко татыктуумун деген ишенимдер ички туюмду үзүрлүү иштөөгө түртөт. Тартынбаңыз. Көмүскө сезимиңиздин билими, акылы жана күчү сизди багыттап, жетелеп жаткандыгын коркпой эле айтыңыз. Кечиндеси мен көмүскө сезимим менен досум менен сүйлөшүп жаткандай эле сүйлөшөм. Мен ага анын кудуреттүү экендигин, абсолюттук билим да ага жеткиликтүү экендигин айтам. Ушул эле учурда муну өзүм үчүн да кайталайм. Көмүскө сезимим мен үчүн эмнени аткарыш керек экендигин ишенимдүү, чечкиндүү түшүндүрүп берем. Андан кийин баардыгы аткарылат деген толук ишеним менен тынч уйкуга кетем. Чындыгында дал ушундай эле болот. Менин көмүскө сезимим ийгиликке жетүүдө менин өнөктөшүм. Бул бекемдөөнү сиз да пайдаланып көрсөңүз болот. Бул бекемдөөнү бөлүктөргө бөлүп көргөндө анын 3 негизги элементтен тургандыгын байкоого болот. Биринчи, менин көмүскө сезимим. Муну бекемдеп жатып, сиз көмүскө сезимдин бар экендигин моюнга аласыз. Сиз өзүңүздүн көрүнбөгөн өнөктөшүңүздү реалдуу бар нерсе катары кабылдайсыз. Анын бар экендигин дагы бир жолу эсиңизге саласыз. Коркпоңуз. Мындай эске салуулар эч качан ашыкчылык кылбайт. Экинчи, менин өнөктөшүм. Өнөктөш деген бул сиз менен
жанаша иштеп, иштин оор жүгүн бирге көтөрүшүп иштешкен адам. Ошол эле учурда ар кимиңиздер өзүңүздөргө тиешелүү маселени чечесиздер. Көмүскө сезимиңизге ал эң мыкты жасаган жумушту сизге так маалыматты, идеяларды жана жоопторду берүүнү тапшырууга неге болбосун? Кандай гана жагдай болбосун, сиз жалгыз эмессиз, кароосуз калган жоксуз. Анткени ар дайым сиз ишене турган көмүскө сезимиңиз бар. Ал сизге идеяларды жеткирип, позитивдүү иштердин булагы болуп калат. Үчүнчү, ийгиликке жетүүдө ийгилик деген сөз сиз жумушта, адамдар менен мамиле түзүүдө, жалпы эле жашоодо жеткиңиз келген нерселерди чагылдырган эң күчтүү бекемдөө болуп саналат. Бул бекемдөөнү жөн гана кайталоо максатка жетүүгө жардам берген энергиянын термелүүсүн пайда кылат. Тез чечим чыгаруу зарыл болгон учурда эмне кылыш керек? Кээ бирде күткөнгө убакыт жок. Бир нерсени бүгүн чечиш керек болуп калат. Эгерде тез чечим чыгарууга мажбур болуп калсаңыз, төмөнкү ыкманы пайдаланып көрүңүз. Бүт денеңизди бош таштаңыз. Бир нече ирет терең дем алыңыз же ийниңизди айландырып кыймылдатыңыз. Тынчтыкта жана боштондукту сезиңиз. Мээңизди тынчтандырып, андан кийин өзүңүзгө ишенимдүү түрдө 10 жолу айтыңыз. Мен дайыма туура чечим кабыл алам. Сөздөрдүн күчүн сезиңиз. Ишенимдүү сүйлөңүз. Фразаны акыркы ирет айтып жатканда дароо чечим чыгарыңыз. Ушинтип сиз логикалык тандоолорду коюп, көмүскө сезимден жооп аласыз. Башыңызга келген биринчи нерсе ошол сиздин чечимиңиз болот. Кээде логикалык тандоолордон алыстоо пайдалуу болот. Дайыма эле логиканын мыйзамдарына баш ийип жашоо мүмкүн эмес. Биздин жашоо карама-каршылыктарга жана сырларга жык толгон. Дал ушул себептен өзүңүздүн көмүскө сезимдерге, ички туюмдарга, алдын ала сезе билүүлөргө жана сезимдерге ишенүү маанилүү. Рационалдуу ойлонуунун чектелген рамкасында калганга караганда ушул учурда адам табигый чындыкка жакыныраак болот. Тилекке каршы, мектеп ички туюмду тыңшап, ага кулак салууга үйрөтпөйт. Мунун ордуна балдарды опол тоодой билимдерди талдап, чечмелегенге гана окутат. А бирок реалдуу турмушта баардык керектүү маалыматты чогултканда да толтурууга оңой болбогон боштуктар каларын байкоо кыйын эмес. Ушул жерде акыркы чечимди айтып берген ички туюм жардамга келиши керек. Сиздин жашооңуздун сапаты, сиздин ойлоруңуздун сапатынан көз каранды. Канча жолу сиз башыңызда керектүү чечим же жооп табуу максатында жыйынтыксыз аракеттерди жасадыңыз. Бир нерсени эле унутта калтырдым окшойт деген үмүттө бир эле маалыматты кайра-кайра өзүңүздөн өткөрүп жаттыңыз. Аң сезимге гана кайрылып, мүмкүн болгон жооптордун тегерегин чектегениңиз үчүн керектүү жооп таба албадыңыз. Эски идеяларды колдонуп, көзүңүздү таңып, бир колуңузду аркаңызга байлап алып, ордуңузда кадалып калдыңыз. Өзүңүз каалаганга жете албаганыңызда таң калыштуу эч нерсе жок. Көмүскө сезим жаңы идеяларга, чечимдерге жана жоопторго абдан бай. Өзүңүздү чектебеңиз. Бул казынаны ачып, бардык эң жаңысын, жандуусун, өзгөчөсүн, жашоого толуп турганын алыңыз. Бул идеялар жана чечимдер дал ушул учурда сиздин ичиңизде жашап атат. Көмүскө сезимдин кудуретин бир жолу эле түшүнүп алгандан кийин сиз мындан ары эч качан идеялардан кем болбойсуз. Сиздин аң сезимиңиз жана ички туюмуңуз ар дайым керектүү маалымат табууга багыт алган болот. Упанишаддарда айтылгандай, бардык нерсе иште болот. 9 глава. Түштөр. Түштөр сизде кайда экениңизди жана кайда баратканыңызды көрсөтүп турат. Ал сизге тагдырыңызды ачып берет. Карл Юйк. Түш адамзаттын байыртадан эле кызыктырып келген. Биздин заманга чейин 3000 жылга тиешелүү болгон Вавилондуктардын Гилгамеш жөнүндө эпосунда чопо тактайларда жазылган байыркы түштөрдүн түшүндүрмөсүн табууга болот. Бүгүнкү күндө байыркы гректердин жана египеттиктердин даарыланууга арналган храмдарда жана ыйык жайларда түштөрдү чакыргандыгы белгилүү. Иосиф фараондун түшүн туура жооруу менен 7 жыл өнүгүү, анын аркасынан 7 жылдык кыйынчылыктар келерин алдын ала айтып берген.
Библияда да жашоосунда түшүн колдонмо катары алган көп адамдардын турмушу баяндалат. Ацтектерде да кудайлардын даражасына карап бөлүүдө эң башкысы түштүн кудайы болгон. Түндүк америкалык индеецтерде атайын түштөрдүн бөлмөсү болгон. Бул жерде уруу башчылары ырым-жырымдар учурунда көргөн түштөрүн жооруп, ошого жараша ар кандай чечимдерди кабыл алышкан. Кечээ күндөргө чейин эле коомчулуктун басымдуу бөлүгү адамзат психикасынын бул аспектисин маанисиз деп эсептеп, өздөрүнүн ички дүйнөсү менен ажыратып келишкен. Бактыга жараша бүгүнкү күндө жагдай өзгөрүп, көптөгөн адамдар жеке мен дегенди түшүнүүнүн башатын үйрөнүүгө аракет кылып жатышат. Түштүн кызыгы анда күнүмдүк жашоонун образы көмүскө сезимдин жашыруун акылмандыгы менен айкалышканда, түшүнгөн да түшүнбөгөн да нерселерди аралашып кеткендиги. Көптөгөн окумуштуулар изилдеп жаткан маселелердин чечилишин алгач түшүндө көрүшүп, андан кийин гана аны түшүнүп иштеп чыгышкан. Эйнштейн салыштырмалуулук теориясын ача электе эле күндүн нурун минип жүргөндүгү түшүнө кирген. Көптөгөн сүрөтчүлөр, бизнесмендер, изилдөөчүлөр жана башка ар кандай кесиптин адамдары ишине байланышкан чечимдерди түштөрүндө көрүшкөн. Бүгүнкү күндө эң чоң скептиктерди да түшүнүн мааниси сандырак сөз эмес экендигине ишендире ала турган далилдөөлөрү жетиштүү. Өткөн главада өздөрүнүн революциялык ачылыштарын түшүнүн жардамы менен ачкан доктор Батнинг жана Элиас Хоу жөнүндө айткан элем. Дагы бир ынандыруучу мисал келтирүүгө уруксат бериңиздер. Нобель сыйлыгынын ээси доктор Джеймс Ватсон ДНКнын молекулаларынын табышмактуу касиеттерин түшүнүн жардамы менен ачкан. Көптөгөн жылдар бою анын ДНКнын молекулярдык түзүлүшүн табууга болгон аракети натыйжасыз болгон. Бир түнү анын түшүнө бири-бирине оролгон 2 жылан кирди. Ал дароо ойгонуп кетип, кыйкырып жиберди. Мүмкүн бул мен издеген нерседир. Мүмкүн ДНК бул бири-бирине чырмалган экилик оролмодур. Табиатта мындан башка ушундай форма жок. Ватсон бул гипотезаны текшерип көрүп, генетикалык коддун сырын ачкан. Бул ачылышы үчүн Нобель сыйлыгына ээ болгон. Түш бул адам баласынын унутулуп калган тили. Анын мазмунундагы таң калыштуу белгилер жана аллегориялар толгон жашыруун мааниге ээ болгону аларды түшүнүүгө үйрөнүү керек. Көптөгөн жылдар бою өзүмдүн түштөрүмдү жооруп көрүп жана өтө көп сандагы түштөрдү анализдеп отуруп, түш аркылуу биз менен жогорку акыл эс сүйлөшө тургандыгын ишенимдүү айта алам. Ички дисгармония же эмоционалдык чарчоонун себептерин көрсөтүү менен түштөр биз кайсы жерде туура эмес жасап жатканыбызды билдирип турат. Алар көптөгөн кубулуштарды түшүндүрүп, адам баласынын жашоосунун терең маанисин ачып берет. Түштөр адамга ар биринде катылган жашоонун күчүн ачып, тагдырын кантип ээрчүүнү көрсөтүп турат. Биз бир түндүн ичинде 5-7 жолу түш көрөбүз. Кээ бир адамдарды бул таң калтырат. Айрымдарына сейрек түш көргөндөй сезилет. Чындыгында ар бир адам эсинде калабы, жокпу, ага карабастан ар бир түнү түш көрөт. Түш көрүү учурунда адамдын каректери бат-бат кыймылдап калат. Андыктан адам канча түш көрүп жаткандыгын так белгилөөгө болот. Ушул нерсени белгилеп туруп эле физиологдор адам канчалык тез аралыкта түш көрүп жаткандыгын аныктап коюшат. Жаңы төрөлгөн наристелер уктап жатканда убакыттын 50%-ын түш көрүү менен өткөрүшөт. Ал эми мөөнөтүнө жетпей төрөлгөндөр 70%-ын. Эгерде болуп өткөн күн жаңы окуяларга, активдүү окуяларга бай болсо, биз тез-тез түш көрөбүз. Ошондуктан түш адамдын жашоосундагы өзгөрүүлөргө тезирээк көнүшкөнгө жардам берет. Мээни кантип түшкө программаласа болот? Уйкуга кетер алдында биринчиден, бүгүн түш көрөм жана ал эсимде калат деп айтыңыз. 20 ирет бул сөздү өзүңүзгө кайталаңыз. Эмнени түш көргүңүз келгенин болжолдосоңуз да болот. Эсиңизде болсун, түш дайыма биздин жеке программабызга жараша болот. Ушул учурда адам эмнени түшүнгүсү келгендигин организм жакшы билет. Экинчи, керебетиңиздин жанына ак барак менен калем коюп коюңуз. Бул ыңгайлуу гана эмес, белгилүү мааниге да ээ. Ушинтип сиз түшүңүздүн маңызын түшүнүүгө аракет кылып жатканыңызды билдиресиз. Сиздин түшүңүзгө болгон мамилеңиз алардын сизге болгон мамилесин аныктайт. Түш көрүүгө даярданып жатып,
Биринчи кезекте аларды таанып, урматташ керек. Ошондо түштөр сизге тез кирип турат. Үчүнчү, ойгонуп, сизге акырындап аң сезимиңиз кайтып жаткан учурда төшөктөн дароо секирип турбаңыз. Уйку менен ойгонуунун аралыгындагы убакыт абдан чоң мааниге ээ. Бул эки дүйнөнүн ортосундагы жарака. Мүмкүн тегереңизде али да түшүңүздүн бир бөлүгү чаргып жүргөндүр. Андай болсо, аны угууга чыккан ит олжоосунун артынан аңдыгандай аңдыңыз. Мындай бөлүкчөлөрдүн бириктирип, калыбына келтирүүгө аракет кылыңыз. Түшүңүздү толугу менен калыбына келтирмейинче, ар жолу бирден бөлүгүн кошуп, оюңузда бир нече жолу айландырып көрүңүз. Эми туруп жазып жатканда эсиңизге келген детальдарын кошуп, түшүңүздү кагаз бетине түшүрүңүз. Түш жазылган соң дароо эле же кийинчерээк аны жооруп алсаңыз болот. Түштү жооруу. Түш жооруганда аңдыгандык эмес, терең кызыккандык чоң роль ойнойт. Өзүңүздү байыркы адамдар байыр алган жерди казуу менен алектенген археолог катары элестетиңиз. Түштү жооруу көп жагынан археологиялык казууларга окшош. Сизге баалуу нерсени таап гана тим болбостон, алар эмнени түшүндүргөндүгүн жана кандай мааниге ээ экендигин да айтып беришиңиз керек. Ушул жана мурунку главаларда мисалга келтирилген түштөр жөнөкөй эле жоорулат. Мен аларды сизге түш кантип адамдын ишкердүүлүгүн, багыттагандыгын көрсөтүү максатында мисал келтирдим. Бирок мындай түштөр чанда болот. Сиз көргөн түштөрдүн 90% мазмунга ээ болбогондой сезилип, алардын маңызын түшүндүрүү кыйын. Алар түшүнүксүз, сиз билбеген тилде берилип, маанисиздей сезилет. Ошентсе да, эгерде сиз түшүңүздү түшүнгүңүз келип, аны жооруган айрым ачкычтарды эле үйрөнүп алсаңыз, ушул эле түштөр сизге болуп көрбөгөн жаңы дүйнө катары ачылат. Түштөгү кайрылуулар, белгилер жана аллегориялар каймана маани аркылуу берилет. Белгилер биздин ички туюңузга ойлонуш керек болгон нерселерди айтып турат. Түштөрдүн тили лингвистикага караганда поэзия, искусствого жакын. Адамдын бул аң сезими тилге караганда мурда пайда болгондуктан, түштө тилдик белгилер эмес, өзгөчө символдор колдонулат деген кызык гипотеза бар. Түш бул көмүскө сезим, сизге жөнөтүп жаткан арноо болгондуктан, анда сиздин ички дүйнөңүз тууралуу маалымат бар. Түш конкреттүү адам менен байланышып, ал адам эмнеден кыйналып жатат, эмнеден алаксыгысы келет, ага эмне жетишпейт, ал эмнени байкабай жатат жана эмне кылыш керек экендигин көрсөтүп турат. 95% убактысында түшүңүзгө киргендер, коркунучтуулар, монстрлар сиздин реалдуу жашооңуздун белгилүү бир бөлүгүн чагылдырып турат. Түштү жооругандан мурда түшүнүп алганыңыз жакшы. Түшүңүздөгүлөрдүн баары бул сиз. Эгерде бул персонаж сиздин балаңыз, тууганыңыз, коллегаңыз жана башка экендиги айкын болбосо, бирок ошондо да алар сиздин чагылууңуз. Мисалы, түшүңүздө сиздин үйүңүзгө балдарыңызды уурдап, аларга жамандык кылуу максатында каракчы кирди. Сиз ага каршылык көрсөтүп, жашоого коркунуч туудурган кармаш болуп кетти. Сиз ойгонуп кеттиңиз. Бул түш субъективдүү түшүнүүдө сиз эки каармандын ролундасыз деп айтууга болот. Каракчынын жана өзүңүздүн. Өзүңүзгө суроо бериңиз. Менин кайсы бөлүгүм балдарга зыян алып келип атат? Балким сиз өтө көп иштеп, балдарыңызга убакыт калбай калып атабы? Мүмкүн ишке көпкө кармалып, балдарыңыз сагынып жатышабы? Бул түштү башкача түшүндүрсө да болот. Түшүңүзгө балдар бул сиздин айыпсыз, санаасыз сиз. Ал эми сиз өзүңүз бул сиздеги олуттуу, логикалык нерсенин белгиси. Мүмкүн чоңоюп калган, сиз өзүңүздөгү айыпсыздыкты, табигыйлыкты басмырлап жаткан чыгар. Бул түш сизге бир нерсени жоготуп жатканыңызды кабарлап жатышы толук мүмкүн. Байкадыңызбы? Түшүңүздү сөзмө-сөз жооругандан алыс болуңуз. Айталы, түшүңүздө тоо аралап, жарыш автомобили менен өтө жогорку ылдамдыкта айдап бара жатасыз. Башкарууну жоготуп, сүзүп алып, талкаландыңыз. Бул сиздин көп өтпөй автокырсыктан көз жумаарыңызды түшүндүрөбү? Мындай болушу күмөн. Мүмкүн сиз жашооңузду башкара албай жатасыз. Бир жеринен токтошуңуз керек. Эгерде ылдамдыкты азайтпасаңыз, талкаланасыз. Башкача айтканда, ооруп же баалуу бир нерсени жоготуп алышыңыз мүмкүн. Өзүңүзгө кымбат бирөөдөн алыстап калышыңыз ыктымал. Түштөгү өлүм көбүнчө өзгөрүүлөрдү, башка балга өтүүнү
жашооңуздун бир этабы бүтүп, башка этабы башталгандыгын кабарлайт. Сизге өзгөрүүлөр жөнүндө айтып жатабы? Балким ал өтө тездик менен өнүгүп жаткандыр. Сизге ушундай түшүндүрүү туура келеби? Коркунучтуу жаман түш көрүү көмүскө сезимиңиздин жашооңуздун кайсы бир бөлүгүнө көңүл бурушуңузга мажбурлап жаткан аракети. Көмүскө сезим сизге бул жакты кара, ушуга көңүл бөл, муну ары жылдырууга мүмкүн эмес деп айтып жаткандай. Дал ушул сыяктуу эле кайталанган түштөр да сизге жетүүгө аракет кылган билдирүүлөр. Эгер сиз аларды туура жооруп түшүнсөңүз, алар жоголуп кетет. Сиз аларды туура эмес түшүнгөндүктөн кайра кайталана берет. Түштөрүңүздү туура жоорганга жардам берген бир нече ыкмалар. Түшүңүзгө ат коюңуз. Аталышы мааниси жок деле болушу мүмкүн. Негизгиси сиздин ички туюңуңуздун иштегени маанилүү. Бул аталыш түшүңүздү жоорганга ачкыч болуп бериши мүмкүн. Бул ыкма мындай иштегендигин көрсөтүү үчүн мындай мисал келтирейин. Мындан көп жыл мурда абдан ишеничтүү сезилген бир ишканага акча киргизейин деп калдым. Биз келишим түзөргө аз гана убакыт калганда түш көрдүм. Түшүмдө келишим түзүүчүлөрдүн бириси скунс жаны бар жетелеп сейилдеп жүрүптүр. Мен андан эмнеге скунсту жетелеп жүрөсүз десем, унчукпай бул кадимки эле көрүнүш сыяктуу ийинин куушуруп койду. Ойгонгондон кийин мен бул түштүн маанисин түшүнүүгө аракет кылдым. Мен ага жагымсыз жыттанып атат деген аталыш коюп койдум. Жыйынтыгында мен бул ишканага акча киргизүү чечиминден айныдым. Сырттан караганда мен абдан сонун мүмкүнчүлүктү кое бергендей сезилди. Бирок 2 жылдан кийин бул келишимди түзгөндөр банкрот болуп калышты. Өз түшүмө маани берип түшүнгөн үчүн мен акчамды сактап калдым. Ойгонгондон кийин дароо эле түшүңүзгө кайрылып, анын баардык катышуучулары менен сүйлөшүңүз. Сизге эч ким тоскоол болбогон обочо жерди таап, түшүңүздү кайра түрүп көрүңүз. Оюңузда түшүңүзгө кайрылып барыңыз. Мейли окуялар кайра кайталансын, бирок бул жолу сиз аларга өзүңүз каалагандай жооп кыла аласыз. Мисалы, сиздин балдарыңызды уурдагысы келген каракчыны түш көргөнүңүздө окуяны түшүңүздөгүдөй эле калыбына келтириңиз. Бирок каракчы менен кармашпай сүйлөшүүгө аракет кылыңыз. Андан ким экендигин, эмнени каалагандыгын, эмне үчүн мындай кылып жаткандыгын сураңыз. Сиз азыр түшүңүздү өзүңүз башкарып жаткандыктан бул нерсени жасай аласыз. Өзүңүздүн балдарыңыз менен сүйлөшсөңүз болот. Алардын жообу сизди таң калтырышы мүмкүн. Эгер баарын түшүнгүңүз келсе, бул ыкманын орду алмашкыс. Түшүңүз пьеса деп элестетиңиз. Аны төмөнкү пункттар боюнча анализдеп көрүңүз. Биринчи, киришүү, түштүн көркөм кооздолушу жана андан козголгон маселенин мааниси. Экинчи, сюжет, түшүңүздөгү окуялар. Үчүнчү, жыйынтык, сиздин түшүңүз эмне менен аяктап жатат? Коюлган маселе чечилдиби? Мындай аяктоонун артында эмне жатат? Түштүн ар бир учурунда өзүңүздүн эмоционалдык абалыңызды байкап көрүңүз. Белгилердин маанисин чечмелеген ачкыч ошондо жатат. Жеңилденүүнү сезип жатасызбы? Же коркунучтуубу? Ишенимдүүлүктүбү? Же күчтүн толушунбу? Балким түшүңүздө адам өлтүрүүгө күбө болуп калдыңыз. Бирок корккондун ордуна кубанычты сезип жатасыз. Ойгонгондо ыңгайсызданасыз. Чечмелөөнүн ачкычы өлтүрүү учурунда өзүңүздү кандай сезгендигиңизде. Сиздин кайсы бөлүгүңүз өзгөрүшү керек? Жок болушу керек. Эгер мындай өзгөрүү болсо, сиз кубанасызбы? Бул түш сиздин жашооңуздагы кандай өзгөрүүлөрдүн болушун көрсөтүп жатат. Ар кандай тараптан карап көрүңүз. Кээ бирде түштүн мааниси бир канча убакыт өткөндөн кийин гана чечмеленет. Адатта түш мааниге ээ болгончо бир канча күн же жума талап кылынат. Кээде бул убакытта жетишсиз. Сиз кайсы бир түшүңүздү жооруй албай калган күндө да башында 4 түштөн бирөөнү гана түшүнө алышыңыз мүмкүн. Түш менен иштегендин өзү сиздин көмүскө сезимиңиздин өсүшүнө жана өнүгүшүнө шарт түзөт. Жыйынтыгы кайтпаган аракет болбойт. Түштү рационалдуу ойлонуунун негизинде эле жооруп туруп алган болбойт. Бул жерде маанилүүлүгү жактан ички туюм логикадан калышпайт. Эгерде түштү туура жооруп эстеп калса, ал узакка созулган таасирге ээ. Адам ал менен биротоло байланышып, ал аркылуу ички дүйнөсү менен да биргеликте болот. Эгер түшүбүздү туура жооруп алсак, ичибизде каккы жегендей эле болобуз. Ооба, дал ушул деп айтабыз.
күчкө толгонубузду байкайбыз. Түштүн туура түшүнүү абдан пайдалуу. Анткени ал аркылуу адам ички дүйнөдөн үгүт алып, канааттанууну, тынчтанууну сезет. Түштү жооруу бул ар дайым көмүскө сезим менен болгон жандуу баарлашуу. Түштү жооруганды үйрөнүү менен адам өз ичиндеги чексиз жана кудуреттүү бир нерсе менен байланышы бар экендигин түшүнө баштайт. Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 10 глава. Чындык. Адамдын келечеги анын өзүнө катылган. Ал ошол адамдын ичинде ушул кезирмемде жашап жатат. Абрахам Маслоу. Сиздин жашооңузда азыр болуп жаткан нерселер бул кокустук эмес. Сиздин өткөндөгү аң сезимиңиздин ишинин жыйынтыгы. Сиздин бүгүнгүңүздүн тамыры өткөн күндө катылган. Келиңиздер, мындай бир окшоштукту карап көрөлү. Асманда жылдыздарды тиктегениңизде, сиз чындыгында алардын өткөнүн көрөсүз. Учурда алардын кээ бирлери жок. Жылдыздар бизден жүздөгөн, миңдеген жылдар алыстыкта турат. Алар чачкан жарык ылдамдыгы секундасына 186 миль болсо да, жерге жүздөгөн, миңдеген жылдардан кийин жетет. Ошентип, биз көргөн жылдыздын жарыгы жүздөгөн жыл мурда чыккан. Бул жылдыз балким мындан 25 жыл мурда жарылган же өчкөн болушу мүмкүн. Бирок жылдыз өзү жок болсо да, биз анын жарыгын азыркы күндө көрүп атабыз. Дагы жүздөгөн жылдар бою көрө беребиз. Мээнин күчүн иштетип жатканда ушул окшоштукту эсиңизден чыгарбаңыз. Себеби дегенде, оюңузду өзгөртүп, жыйынтыгын жашооңузда дароо эле байкабайсыз. Жаңы аң сезимди өнүктүрүп жатып, ошол эле учурда эски жашооңузда жашаган учур болот. Анткени биз каалаган нерсе ишке ашуу үчүн мезгилдик аралык дайыма болот. Бул сыяктуу боло турган нерсени күтүү убактысы абдан маанилүү. Сиздин жүрүм турумуңуз сиз түзгүңүз келген чындыктын келишин же тездетет, же акырындатат. Сизде өзгөрүү болушуна күмөн ойлор жаралышы мүмкүн. Сиз бекер эле убакыт коротуп жатам деп көөнүңүз калышы мүмкүн. Мээңиз сизге бекер эле убара болуп атасың, эч нерсе өзгөрбөйт деп шыбырап, келеке кылышы мүмкүн. Мындай ойлор боло турган нерсе, жана ар бирибизде ушундай болот. Аларга көңүл бурбаңыз. Жөн гана чыдамдуулугуңузду көрсөтүп, аракеттенип, баштаганыңызды уланта бериңиз. Эсиңизден чыкпасын. Чындык бул өзгөрбөй турган стабилдүү бир нерсе эмес. Ал процесс. Бардык бир нерсе башка бир нерсеге дайыма айлануу абалында болот. Сиздин жашооңуздун шарттары да ар дайым башкача болуп өзгөрүп турат. Ошондуктан токтоосуз өзүңүз каалаган нерсени ойлоно берсеңиз, алар башка чындыкты жаратпай койгонго аргасы жок. Бул ойлоно турган нерсе. Денеңизди бош таштап, ар кандай негативдүү ойлорду артка таштап, бул көнүгүүнү жасоодон рахат алыңыз. Ар бир нерсенин өз убактысы бар. Акырындап сиздин жашооңуз билинбей, оңой эле өзгөрө баштайт. Бул процессти ыкчамдатуунун кереги жок. Бул пикирлер эсиңизде болсун. Биринчи, эмне жөнүндө ойлонуп жатканыңызды ар дайым байкап жүрүңүз. Бүгүнкү ойлоруңуз эртеңки келечегиңизди жаратат. Экинчи, жашоодогу кандай гана болбосун, жагымсыз окуяларга мамилеңизди өзгөртүңүз. Эгер эмгек тепкичти боюнча көтөрүлбөй жатсаңыз, жеке жашооңуз оңунан чыкпай жатса, ооруп турсаңыз, жумушуңуз жок же баардык жагдайлар сизге каршы болуп жатса, ушундай болушу керек болгондой кабыл алыңыз. Мындай эмес деп өзүңүздү ишендирүүгө аракет кылбай эле коюңуз. Чынында ушундай. Өзүңүздү аяганга, турмуш шарттарга каршы чыгып, убактыңызды кетирбеңиз. Алар менен мээнин күчүнүн жардамы менен күрөшүңүз. Үчүнчү, жаратуу мезгили үчүн күнүмдүк тиричиликке алагды болбогон бир убакыт табыңыз. Бул сиз өзүңүзгө зарыл болгон күч-кубат ала турган убакыт. Бир жолу мен компанияга телефон чалып, иштин жагдайын түшүндүргөн маалымат берүүсүн өтүндүм. Мен сүйлөшкөн аял, кечиресиз, биз азыр маалымат бере албайбыз. Компьютерде программа аткарылып жатты эле, деп айтып, жарым сааттан кийин коңгуроо кылуумду өтүндү.
трубканы койгондон кийин мага мындай ой кетти. Мээнин күчүн биз дал ушундай пайдаланабыз. Ойдун программасын аткарып жатып, биз өзүбүздүн мээбизди сырткы дүүлүктүрүүчүлөрдөн сактап жаап коебуз да программаны кайра-кайра өткөрө беребиз. Өзгөрүү бул топтолуу процесси. Кызыл боек толтурулган пипетканы элестетиңиз. Суу толтурулган чоң идишке ар күнү бирден тамчы тамчылатып коесуз. Башында эч нерсе деле байкалбайт. Суу көп болгондуктан боек сууга сиңип кетет. Бирок ар күнү токтобостон тамчылата берсеңиз, суу биринчи билинер-билинбес кызарып, анан кызгылтым түскө өтүп, акырындап кып-кызыл аралашмага айланат. Жаңы реалдуулукту жаратууда пипетканын ролунда сиздин ар күндүк жаратуу мезгилиңиз болот. Бул убакытта күнүмдүк жашоодогу кыйынчылыктардан, көйгөйлөрдөн толук чыгасыз. Сиздин кандай аныктагандыгыңызга жараша бул убакыт 5 мүнөттөн 30 мүнөткө чейин созулушу мүмкүн. Бул китептен үйрөнгөн ыкмаларды үзгүлтүксүз жасап жатып, сиз көп өтпөй улам күчөп бара жаткан таасирди байкайсыз. Бул нерселерди кол учунан жасагандар тез эле сынып калышат. Ал эми бүт аракетин жумшагандар үчүн баары мүмкүн. Сиз алдын ала көрө билүү жөндөмдүүлүгүнө ээ экениңизге ишенсеңиз болот. Сиз күчтүүрөөк болуп, шарттардан жогору тура аласыз. Сиз бир да күндү кетирбестен ар күнү өзүңүз жараткыңыз келген чындык жөнүндөгү ойду мээңизде бекемдегенге даярсызбы? Жашооңузда эч кандай өзгөрүүнү байкабай жатсаңыз да өжөрлүк менен күнүгө көнүгүүлөрдү аткарасызбы? Эгерде ооба десеңиз, анда өзүңүз каалаган нерсенин баарына жетесиз. Сиз дүйнөгө коркпой кадам таштайсыз жана ал сиздин каалаган өтүнүшүңүздү аткарат. 11 глава. Концентрация жана ой жүгүртүү. Улуу жана жакшы ойду толугу менен түшүнүү үчүн аны жаратууга кеткенден аз эмес убакыт жумшалат. Жан Юберт. Көпчүлүк адамдардын концентрация жөнүндө туура эмес түшүнүктөрү бар. Алар үчүн бул кыйын жумуш. Мектептеги жагымсыз эсте калган окуялар менен байланышкан. Ойду топтоо кыйын деп ойлошот да, бул адамдар эгерде сиз өзүңүзгө рахат тартуулаган иш менен алек болсоңуз, ойду топтоо оңой экендигине макул болосуз. Эстеңизчи, фильмдерди көргөндө, концерттерде болгондо кандай кубандыңыз эле? Ойду топтоо адамдын мүмкүнчүлүгүнөн тыш күчтүү эмес, практиканы талап кылат. Бул үйрөнсө жана өнүктүрсө боло турган жөндөм. Көпчүлүк башка жөндөмдөр сыяктуу эле, канчалык аны көп колдонсок, ошончолук сонун боло баштайт. Анткени менен концентрацияны өнүктүрүү аркылуу сиз жашооңузду жакшыраак башкарып калганыңыз деле эмес, акылыңызда мурдагыдан бир топ тунук болуп калганын сезесиз. Ойду топтоп, мээни кайсы бир так идеяга багыттаган үйрөнүү мээнин күчүн натыйжалуу пайдалануунун шарты болуп саналат. Тилекке каршы, эгерде сиз мээңизди эч качан машыктырбасаңыз, ал башкарылбайт. Дайыма бир ойдон экинчи ойго секире бергенин байкайсыз. Адамдын мээси көпчүлүгү ойлогондон да туруксуз. Аны башкаруу үчүн көп аракет керек. Мээңизди сиздин каалооңуз менен ойлорду жаратып, сизге кереги жок ойлорду четке кагып таштоого үйрөтүшүңүз керек. Өз оюн башкара албай, багынып, алардын белгисиз багытка алып кетишине жол бергенде, адам ар дайым өзүнүн фантазияларын, көйгөйлөрүн жана каалоолорун туткунунда кала берет. Ар бир ой адам үстүнөн күчкө ээ. Ойду топтоого үйрөнүү менен биз өз ойлорубузду башкара алабыз. Ойду топтоонун ар кандай ыкмалары аркылуу мээни бекемдөө аны тартипке салат. Бул өз кезегинде ойлорубузду ылгаганга жардам берет. Ойду топтоону өнүктүрүү булчуңдарды өстүрүүгө окшош. Спорт менен алектенүүнү таштап койгондон кийин биринчи машыгуу сиз үчүн бир кыйла чарчаткан жана жагымсыз болот. Бирок белгилүү бир программа менен мезгил-мезгили менен токтотпой машыгып жатып, бул иш сиз үчүн абдан жагымдуу жана кызыктуу экендигин байкайсыз. Мындан сырткары, өзүңүздү бир топ жакшы сезип, чыдамкай болуп, жалпы саламаттыгыңыз жакшырат. Сиздин мээңиздин спорт залында машыгып жатканда да ушундай эле болот. Сиздин мээңиз тартипке көнгөн эмес. Андыктан ойду топтоонун биринчи аракеттери
каршылыктарга дуушар болушу айтпаса да түшүнүктүү. Эгер токтолбой, эч нерсеге карабастан уланта берсеңиз, бул иш алда канча натыйжалуу болот. Ушул эле нерсе эсиңизде болуп, биринчи кадамдар оң келбей жатса, көөнүңүз калбасын. Чыдамдуу болуңуз. Жаңы жөндөмдү үйрөнүүгө өзүңүзгө убакыт бериңиз. Үзгүлтүксүз машыгуу гана жакшы натыйжа берет. А натыйжа сөзсүз түрдө болот. Мен сизди ишендирип кете алам. Ой жүгүртүү. Ой жүгүртүү менин оюмча ойду топтоо жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү үчүн эң жакшы ылайык болгон жалгыз ыкма. Ал сиздин акылыңызды курчутканга гана жардам бербестен, ар кандай изилденип аткан маселени тереңирээк түшүнүүгө шарт түзөт. Ой жүгүртүүгө көнүгүүлөр биздин сабактардын ажырагыс бир бөлүгү. Кандай гана маселе болбосун, ой жүгүртүү аркылуу биз аны сыртынан көрүнгөн идеяларынан, чындыктарынан жана мыйзамдарынан өтүп, жашыган терең маани түшүнөбүз. Дал ушинтип улуу сүрөтчүлөр, ойлоп табуучулар, мистиктер жана көрө билүүчүлөр адамзаттын бүткүл тарыхында өздөрүнүн билимдерин өнүктүрүшкөн. Терең ой жүгүртүүсүз көп кубулуштардын сырынын көшөгөсүн ачуу мүмкүн эмес. Ушул себептен көптөгөн адамдарда өздөрүн курчап турган чындык жөнүндө үстүртөн эле түшүнүк бар. Канча көп биз фактыларды жана логикалык аргументтерди келтирүү менен предмет жөнүндө баарын билебизде өзүбүз алдайбыз. Мүмкүн биз бир нерсени билеттирбиз, бирок бул бир нерсе бардык картинанын тырнактай гана бөлүгү болушу ыктымал. Албетте, биз баарын билбейбиз. Бир мисал келтирүүгө уруксат этиңиздер. Кичинекей быша элек мезгилде эле үзүлүп алынган помидор бышып жетилип, суусу толгон помидордон эмнеси менен айырмаланат? Бышпаган мөмөнү жеп, сиз помидордун даамын билдим деп ойлойсуз. Ал ачуу даамсыз экендигин айтасыз. Бир тарабы айтканыңыз туура. Сиздин тажрыйбаңыз ушул жыйынтыкка алып келди. Ал эми бышып жетилген помидорду жеп көргөндө мурда жаңылышкандыгыңызды түшүнөсүз. Эки түрүн тең тартып көрүп, айырмасын түшүнгөнүңүздөн сиздин помидор жөнүндөгү билимиңиз бир топ кеңейди. Бышпаган мөмөнүн потенциалдуу мүмкүнчүлүктөрү кийин кандай болору башында сиз үчүн белгисиз эле. Ушул сыяктуу эле бул китептин бир жолу окуп көрүп, менин күчүн кандай иштээрин билем деп айтасыз. Бул туура. Сиздин бул маселе тууралуу негизги түшүнүктөр пайда болду. Бирок бул китепти жөн эле окуп койбостон, мындагы келтирилген ыкмаларды иш жүзүндө колдонуу алда канча маанилүү. Бул нерсеге үйрөнүү менен сиз жөн эле теориялык маалыматы бар адамга караганда менин күчүнүн сырларын түшүнүүдө бир топ артыкча мүмкүнчүлүктөргө ээ болосуз. Маселенин үстүндө ой жүгүртүү гана аны тереңирээк түшүнүүгө жол берет. Кантип ой жүгүртүү керек? Ой жүгүрткөндө биз өзүбүздүн мээбизди керектүү маалыматты табуу үчүн фонариктин нуру катары пайдаланабыз. Ой жүгүртүү идеяны, ойду же чындыкты алып, аны тереңдетип байкаштырып көрүүдө турат. Бул мээнин тартипке келтирип, сиз маселени ар тарабынан ойлонуп, карачакты мурда байкалбаган байланыштарды таап, билинбеген мамиле түзүп, ар дайым ойлонуш керек болгон нерсеге ойду топтоого үйрөтөт. Өзүңүз тереңирээк түшүнгүңүз келген же болбосо сизге шык дем берген нерселер жөнүндө ой жүгүртсөңүз болот. Айталы, сиз ойлор реалдуу күчкө ээ экендигин ойлонгуңуз келет. Текшерүү үчүн саатты пайдаланып, ой жүгүртүүгө көнүгүүлөрдү 5 мүнөттөн аз эмес, 10 мүнөттөн көп эмес аткарууга кеңеш берет элем. Көңүлүңүздү ойлор реалдуу күчкө ээ экендигине топтоңуз. Бул жөнүндө терең ойго чөмүлүп, толугу менен берилиңиз. Өзүңүзгө бул эмнени түшүндүрөт? Мында кандай маани жатат? Бул мага кандай таасир этиши мүмкүн? Мен бул нерседен пайда таба аламбы? Деген сыяктуу суроолорду бериңиз. Мээнин керектүү ойдон четтеп кетүүсүнө жол бербей, бөлүнгөн убакыт ичинде ушулар жөнүндө ойлонуңуз. Эгер сиздин оюңуз ой жүгүртүү учурунда башка тарапка кете берсе, мындай сөзсүз түрдө болот. Анда акырын, бирок ишенимдүү түрдө оюңузду кайра ой жүгүртүп жаткан маселеге буруңуз. Башталгыч учурларда сиздин оюңуз бир жолку көнүгүү аралыгында 10-20 жолу башка жакка кетип калышы мүмкүн.
көнүгүүнү жасап жатканда башыңызга таптакыр башкача ой кылт этиши мүмкүн. Өткөндөгү эскерүүлөр, бүтпөй калган иштер жөнүндөгү ойлор, ар кандай каалоолор, кабатырлануу же фантазиялар эркиңизден сырткары эле оюңузга келип, көңүлүңүздү чачыранды кыла бериши мүмкүн. Аларга негизги ишиңизден алагды кылганга жол бербеңиз. Мээңизге керексиз ойлор орноп алганын байкасаңыз, аларды унутуп, токтолгон жерден ой жүгүртүүңүздү кайрадан уланта бериңиз. Сиздин мээңиз мындай иштөөнүн режимине, тартибине көнгөн эмес. Ал үчүн эмне туш келсе, ошол жөнүндө ойлонуп, көңүлдүн борборун жактырган нерсеге топтоо бир топ жеңил. Көп өтпөй, ал зээригип, бул жерде ойлоно турганда эч нерсе жок деп тынчсыздана башташы мүмкүн. Мындай сезимдерге көңүл бурбастан, чектелген убакыт бар экендигин эсиңизден чыгарбай уланта бериңиз. Бул чынында эле акыл үчүн эң сонун гимнастика. Эми мээңиз сизди эмес, сиз мээңизди башкарып, теске салып каласыз. Эгерде сиз бул көнүгүүнү бир нече күн же жума токтобой жасай берсеңиз, эки нерсе болот. Биринчиден, мээңизди тартипке үйрөтүп машыктырып жатып, сиз ойду бир жерге топтоо жөндөмдүүлүгүңүздү жакшыртып, бир топ активдүү жана жараткыч болуп каласыз. Экинчиден, сиздин ушул убакка чейинки ойлонуп жаткан нерсени логикалык түшүнүүңүз алда канча тереңирээк болуп калат. Ой жүгүртүү учурунда кээде сизге кубанычтуу толкундануу, сиз үчүн эми чындык ачылгандай сергектик келгенин байкайсыз. Ой жүгүртүү учурунда башыңызга келген жаңы ойлорду, идеяларды жазып коюу үчүн колуңузда дайым калем жана кагазыңыз болгону дурус. Сиз эми идеяларды сезимдин деңгээлинде кабыл алып жаткандыгыңызды байкайсыз. А бул нерсе жөн эле логикалык ойлонгонго караганда бир топ натыйжалуу. Ушинтип, сиз маселени тереңирээк изилдеп аласыз. Мээнин жашыруун күчүн көнүгүүлөрдүн жардамы менен өнүктүрүүгө болот. Туура жана натыйжалуу ойлонгонду үйрөнүү практика менен келет. Бүгүндөн баштап эле ой жүгүртүү менен алектенип, ойду топтоо жөндөмдүүлүгүңүздү арттырыңыз. Сиз бул көнүгүүлөрдү күчтүү көмүскө сезимге ээ экендигиңизден же сиздин ойлоруңуз реалдуулукка таасир эте тургандыгы тууралуу ой жүгүртүп баштасаңыз болот. Же болбосо бул китепте келтирилген жашооңузду толугу менен өзгөртө алган башка көптөгөн принциптерди колдонуңуз. Сиздин ой жүгүртүүңүздүн предмети эмне болгондугуна карабастан, жыйынтыгы 100 эселеп кайтарылат. 12 глава. Көз караштар жана алардын тамыралышы. Бардык чыныгы акылман ойлор 1000 жолу ойлонулуп бүткөн. Бирок алар чындап сиздики болушу үчүн мээңизге тамыр алмайынча кайра-кайра ойлоно беришиңиз керек. Гёте. Биздин жашообуздун жеке көз карашыбызга, ишенимдерибизге ээ болбогон тамыры жок. Булардын көпчүлүгү тээ бала чактан эле пайда болуп, калыптанып, бүтүндөй жашообузда бизди коштоп жүрөт. Калыптанып калган көз караштарыбызга сейрек гана күмөндөнөбүз. Албетте, биз аларды туура деп эсептейбиз. Антпесе алардын бизге эмне кереги бар эле? Эгер биз акча табуу оңой эмес деп ишенсек, чындыгында эле акча табуу оңой эмес. Адам өзүн колунан эч нерсе келбейт деп эсептесе, чынында эле ошондой. Эгер бизге жашоодо эч кандай деле кубаныч, жакшы нерсе жоктой сезилсе, чындыгында эле ушундай. Биз жашоонун ар кандай бөлүгүн күмөнгө алышыбыз мүмкүн. Бирок жеке көз караштарын адам эң акыркы кезекте гана талашка алдырат. Эмнеге ишенсеңиз, ошону аласыз. Көпчүлүгүбүздө эле жеке ишенимдерибизди өзүбүзгө каршы колдонуп алган учурлар болгон. Өзүңүздүн көйгөйлөрүңүздү тереңирээк байкаштырып көрсөңүз, алардын көпчүлүгү туура эмес же чектелген көз караштардан улам пайда болгондугун байкайсыз. Ошондуктан адамдар менен мамиле түзүүдө кыйналсаңыз, мамиле түзүү боюнча көз караштарыңызды маани берип карап көрүңүз. Бардык көз карашыңызды кайрадан карап көрүңүз. Ден соолугуңуз начар болуп жатса, саламаттыкка болгон көз карашыңызды байкаңыз. Финансы жактан көйгөйлөрүңүз көп болуп жатса, акчага болгон көз караштарыңызды тескеп чыгыңыз.
Бир жолку лекциядан кийин мага 30-дан ашып калган бир киши келип, басыңкы үн менен аз акча таап жаткандыгын айтты. Ал өзүн жана үй бүлөсүн дайым эч нерседен кем кылбайт эле багалган. Бирок топтогонго эч ашыра алчу эмес. Менин акчам эч качан жетиштүү болбойт. Эл арасына чыгуу мүмкүн эмес болуп калды, деп кийин иинин кушурду. Менин акчам эч качан жетиштүү болбойт. Эл арасына чыгуу мүмкүн эмес деген терс ишенимдер экөө тең бул адамдын көмүскө сезимине терең тамырлап, жашоосуна үзгүлтүксүз таасир этип, курчап турган реалдуу дүйнөсүн түзүп турган. Мен айтылгандар бул адамдын акча жөнүндөгү бардык ишенимдери эмес экендиги тууралуу болжолумду айттым. Анткени мен жеке тажрыйбамдан байкагандай, көптөгөн терс ишенимдер өзүнө окшогон узун куйрук терс ишенимдерди ала жүрөт. Мен анын акчага жана ийгиликке байланыштуу болгон бардык көз караштарын жазуусун өтүндүм. Түзүлгөн тизме баарын айдан ачык көрсөттү. Ал жашоодо көп кездешкен. Эгер мен бирөөдөн кар сурасам, менин айман алда акчадан кыйналат. Көп акча таба турган орундарды башкалар качан эле ээлеп алган. Акча табуу кыйын. Жетишкен, жолдуу адамдар баары өзүмчүлдөр. А мен өзүмчүл болгум келбейт. Ийгиликке жетүү үчүн көп нерседен баш тартышым керек. Кандай гана өзүңдү өзүң чектеген, жок кылган тизме. Бул адамдын финансы жактан ийгиликке жетпегендиги таң калыштуу деле эмес. Анткени ал ар дайым жакшы акча тапсам, өзүмчүл болуп калам. Ийгиликке жетүү үчүн бирөөнү пайдаланыш керек. Көп нерседен баш тартууга туура келет деген сыяктуу көмүскө сезимине сиңип калган ишенимдер менен күрөшүп келген да. Башка бир лекция учурунда ар дайым ооруй берген аял өзүнүн көз караштарын анализдеп көрүп, дайыма эле баары ооруп атат. Карачы, тегеректе канча жугуштуу оорулар бар. Мага дайыма бир нерсе жуга берет. Менин денем абдан назик, оору саламаттыкка караганда күчтүү да, деп айта бергендигин байкаган. Бактыга жараша убагында көз карашын өзгөртүп, оптимисттик жаңы ишенимдерди жараткандыгы үчүн кеч калбай ден соолугун бекемдеп алды. Сиз өзүңүздүн көмүскө сезимдериңиздин мазмуну жөнүндө кам көрүшүңүз керек. Эгерде анда кандайдыр терс, жаман же чектелген ойлор орун алып алган болсо, көмүскө сезим аларды чындык катары кабыл алат да, жашооңузда ошого жараша шарттарды чакыра берет. Эгерде кедейликке, жол болбогондукка, ийгиликсиздикке, бактсыздыкка ишенсеңиз, көмүскө сезим бул ишенимдерди ишке ашыруу үчүн бүткүл күчүн жумшап, ар кандай жолдорду пайдаланат. Сиз жыланды жутуп көрдүңүз беле? Бир акылы кем дыйкан жөнүндө жомок бар. Анын кожоюнунун үйүнө иши менен жиберишет. Кожоюну дыйканды үйүнө киргизип, шорпо ичүүнү сунуштайт. Шорпого кашыкты салар менен эле дыйкан чынынын ичинде кичинекей жыландын бар экендигин байкайт. Кожоюнду капа кылып албайын деп ага карабастан шорпону ичип жиберет. Бир нече күндөн кийин ал катуу ооруп калат да, кайра кожоюндун үйүнө келүүгө мажбур болот. Ал болсо дыйканды дагы үйүнө алып кирип, кичинекей идишке дары жасап дыйканга берет. Ичейин дегенде эле дыйкан баягы идиштен дагы кичинекей жыланды көрөт. Бул жолу ал унчукпай кала албай, дал ушул себептен өткөн жолу ооруп калгандыгын үнүн катуу чыгарып айтып жиберет. Кожоюн каткырып күлүп, жаа илинип турган шыпты көрсөтүп, сен өзүңдүн чыныңда жыланды эмес, ушул жаанын чагылган элесин көрүп жатасың. Эч кандай жылан жок дейт. Дыйкан чынысын кайра караса, чынында эле жылан эмес, жөнөкөй эле элес экен. Ал кожоюндун үйүнөн дарыны ичпей эле чыгып кетет. Бир күндөн кийин эле кунандан соо болуп калат. Өзүбүз же курчап турган чөйрө туурасында чектелген көз караштарды жана ишенимдерди кабыл алуу менен биз элесибиздеги жыланды жутуп алабыз. Биз мындай эмес экендигине ишенмейинче, ал ар дайым реалдуу боло берет. Көмүскө сезим кандайдыр бир ишенимге же идеяга ээ болору менен, ал чын же чын эместигине карабастан, эпчилдик менен бул ишенимди бекемдеп турган ойлорду жарата баштайт. Айталы, сиз өзүңүз байкабастан эле эркектер менен, эркектер аялдар менен мамиле түзүү аябай кыйын деп ойлойсуз. Бул ишеним сиздин аң сезимиңизден тамыр алып, мен эч качан өзүм жактырган адамды кездештирбейм
жакшы түбөгөй табуу абдан кыйын, мамиле эч качан туруктуу болбойт деген сыяктуу ойлорду жаратат. Сизге кызыктуу болгон адамды кездештиргенде оюңуз ал анчалык деле мыкты болбосо керек, аракет кылбай деле коюш керек, баары бир болбойт же ал баары бир мага кызыкпайт дей баштайт. Бул гана эмес, бекем мамиле түзүү өтө кыйын деген ишеним тамырлап калган мээңизге ылайыктуу, оңтойлуу болгон жагдайларды четке кагып, сиздин ишенимиңизге жараша шарттарды турмушуңузга чакыра берет. Мээ чындыкты кабыл алууну сиздин көз карашыңызга ылайыкташтырып бурмалаганга жөндөмдүү. Сиз өзүңүздү пайдасыз деп эсептейсизби? Же аз акча табасызбы? Сиз өзүңүзгө дайыма ооруну тартарыңызга ишенесизби? Сиздин мээңиз бул бекемдөөлөрдүн тыгыз далилдөөлөрүн табат да, анын мээнин баардык иши бул нерсени дагы бир жолу бекемдөөгө багытталат. Башка жагынан алганда, эгер сиз жеңүүчү экендигиңизге, баардык нерседен акча жазса боло тургандыгына, ден соолугуңуздун бекем экендигине ишенсеңиз, реалдуулукта дароо эле ушул ишенимдерди бекемдей турган далилдөөлөр жаралат. Ишенимдериңизди акыл менен тандап алыңыз. Жашооңуздун көйгөй жараткан баардык тармагында сиз өзүңүз көйгөйдө болосуз, анын чечилиши да болосуз. Бул сизге таң каларлык көрүнүшү мүмкүн, бирок каршылык сырттан эмес, өзүңүздүн ичиңизден, жеке ишенимдериңизден жаралат. Көмүскө сезимде жаңы ишенимдер пайда болгондо сиз үчүн абсолюттук түрдө жаңы реалдуулук жаралат. Айталы, сиз дос күтүү кыйын деп ойлойсуз. Муну менен сиз таанышкыңыз келбегендигин тастыктайсыз. Мында сиздин күнөөңүз жок. Бул кыйын да. Мындан сиз жаңы таанышуулардан качкандыгыңыз белгилүү болот. Сиздин ишенимиңиз досторуңуз жок экендигинде сиздин күнөөңүз жок деп жаңылыш ойлонот. Эгер сиз өз ишенимиңизди таанышуу оңой деп өзгөртсөңүз, албетте телефонуңуз сунуштардан жарылып кетпейт. Балким эч ким менен деле таанышпайсыз. Бирок сиз бул маселеге болгон мамилеңизди өзгөртөсүз. Капыстан эле бул проблема деле болбогондугун түшүнөсүз. Сиз аны өзүңүз эле жаратып алгансыз. Өзүңүздү курчап турган чындык үчүн бир жолу жоопкерчилик алганыңызда өзүңүздө эмнени өзгөртүш керек экендигин байкай аласыз. Кээде көз караштын бир аз эле өзгөрүшү сиз үчүн чексиз жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ача алат. Адамдар менен таанышуу оңой эле экендигине ишенүү менен муну ырастаган көптөгөн далилдөөлөрдү табасыз. Ушуну жаңы чындыктын максималдуу пайдага жетүүгө керектүү болгон каалаган өзгөрүүлөргө жетише аласыз. Өзүңүздүн улуулугуңузду далилдеңиз. Өзүңүз анча деле ишенбесеңиз да, жаңы бир топ позитивдүү ишенимдерди жаратканга аракет кылып көрүңүз. Мээ кандай гана ойду болбосун кабыл алып, аны тамырлантарын эсиңизден чыгарбаңыз. Болгону ал ойлорду бир нече жолу кайталап, сезимдер аркылуу бериш керек. Мээ көнгөн адат боюнча иштейт. Эгер сиз мээңизде чектелген көз караштардын ордун алышына жол берсеңиз, жаңы жакшы ойлорду жаратып, алар тамырлап эскинин ордун ээлемейинче кайталай берип, чектелген ишенимдерди жок кылыңыз. Ушинтип бир аз акыл эстик тазалоо жүргүзүңүз. Жаңы көз караштарды жаратып, бардык эски, жаман, өзүңүздү жок кылган ишенимдерди таштап салууга убакыт келди. Төмөндөгү тизмени жакшылап карап көрүп, анда сиздин көнгөн ишенимдериңиз жок бекен байкаңыз. Мен муну жасай албайм. Мен мындан артыкка эч качан жетише албайм. Азыр менин мүмкүнчүлүктөрүм чектелген. Мен 1000 жолу аракет кылып көрдүм. Эмне кылып жаткандыгым мааниге ээ эмес. Башкаларга жетүү өтө кыйын. Дайыма бир нерсе оңунан чыкпайт. Бул убактылуу. Жашоо кыйын. Бир нерсеге жетүү үчүн көп иштеш керек. Эч нерсе жөн эле келбейт. Азыр менин убактым эмес. Эмне кылышымды билбейм. Эгер бул ишенимдердин бирөөсү эле сизге тааныш болсо, тезинен жаңы, оң көз караштарды жарата баштаңыз. Ийгиликке жетүү демек бардык актанууларды, шылтоолорду четке какканга эркке жана каалоого ээ болуу. Миллиондогон адамдар азыркы абалына аргасыз канааттанып, аны өзгөртүүгө аракет да кылышпайт. Алар жашоодо өтө эле кыйын, дайыма тагдырдын жазмышындай болот деген ишенимге де жүрүшөт. Аларды эч нерсе кыймылдатып, кайрат бере албайт. А сиздичи?